Бардык мусулман туугандарга ыйык Рамазан айында жасаган жакшылыктар, соопчулук иштер жөн гана жакшы ниеттен, чын жүрөктөн айтылган сөздөр да чоң сооп болору талашсыз. Бизге ушундай келип калат. Намаз окусаң мына бирөө рия болуп калат, садака берсең рия болуп калат депчи. Шайтанды укпай коюңуз. Бере берели, Алла үчүн деп бере берели. Алла үчүн деп бере берели. Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентишев бир гана Рамазан айында эмес, элге ар бир мезгилде жардамын берип келет. Эркин Тентишев дагы биздин бала өркөнүп өссүн, көп жашасын, небере чөбөрө даже кыбыра көрсүн. Ден соолук деген байлык берсин. Аккан суудан суу агат дейт мына. Өзүңдүн атаңды көрүп, атаңда эл кишиси эле ошондой адам болуп, бизге жардам берип атасың. Агарып көгөр. Ушул Рамазан айында тилегиң кабыл болуп, бактылуу бол. Жараткан ак батабызды берели, ушу эркиним зоболосу көтөрүлүп, бактылуу таалайлуу болуп, эч жамандык көрбөй, Рамазан айында башына бак конуп, үй бүлөсү менен бактылуу таалайлуу болуп, өмүрлүү болуп, бактылуу жашап, эмне тилесе тилегине жетсин. Амин айланайын. Эркин Саткынбаевдин жасаган иш-чаралары бир гана элдин алкышына татып, баталарды алып турганда гана бактылуулукка кадам шилтеген эмеспи? Бактылуулук бул каражат же акчада эмес. Качан гана элиң сени батага бөлүп, ыраазычылыгын айтып турганда. Бүгүн Ысык Атай районунун Чоң Далы айыл өкмөтүнүн Лагненко айыл аймагына 50 кап ун азык-түлүк берилди. Кант шаарына болсо 20 кап ун жана азык-түлүк. Буга чейин Ысык Атай районунун тургундарына 380 кап ун жана азык-түлүк таратылган. Бул болсо кошумча катары берилип жатат. Өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев Чүй обласу боюнча 4000ден ашуун аз камсыз болгон үй бүлөлөргө өз каражатынын кайрымдуулук иш-чараларын өткөрүп келүүдө. Чүй облусунун бардык райондоруна, айылдарына чейин ун, азык-түлүк таратылды. Жакынкы күндөрү Ысык Көл облусунун айрым райондоруна таратуу алдында турат.